Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Аскат Молдобеков, дарыгер, укалоочу, массажист, укалоочу деп коебуз кыргыздар. Көп адам кайрыла баштадыбы азыр? Акыркы мезгил кандай? Жаштар арасында же улгайгандар келеби дарыланганга? Азыркы учурда чын эле сиз айткандай көп кайрылган адамдар. Анткени оору негизи көбөйүп кетти да. Мурда бир картайган адам ооруй турган болсо, азыр жаштарда көп да оорулар. Түркүн оорулар менен оорушат. Ошон үчүн көп аябай оорулуу адамдар. Мына омурткалар жылышып кеткен көп деп айтышат аябай. Ооба. Ошонду кандай эмнеден болот? Кандай болот? Жаштарда ушундай азыр барбы ушундай көппү? Туура эмес отургандан же кандай мектепте туура эмес. Ооба. Жана сколиоз деп коебузбу да, Сколиоз, кифоз, лордоз. Негизи эле азыр ошол омуртканын биздин баягы тулку боюбуз деп коебуз го кыргызча, орусча осанка. Осанкабыздын туура эмес болушу же омурткабыздын оорушу, белибиздин, бутубуздун оорушунун баардыгы ушул азыр жаштарда көп кездеше баштады да. Анткени дегенде баягы үстүдө сөз кылгандай эле кыймыл аракеттин жоктугунан болуп атат да. Мисалы агай сиздердин убагыңыздарда кыймыл өтө күчтүү болчу да. Физкультура мектепте да аябай ушундай Милдеттүү түрдө болчу да. Милдеттүү түрдө стабильно баягы 1 саат кыймыл. Азыр андай кыймылдар азайып кеткенин себебинен жаштардын баардыгы баягы мындайча орусча айтканда комфорт болуп калды да жашообуз. Ошонун себебинен оорулар көбөйүп кетти азыр. Анысы телефондо эле чукулап отурса, Ооба, телефондо чукулап отуруп анан мисал айтканда омуртка бул ийилчектикти сүйөт да. Адам, например, гимнастика кылып, ийилип, чоюлуп, баягы омуртканы чоюп, ийип, ошондой кылганды сүйөт омуртка. Омуртка мынтип бир орунда отурганды сүйбөйт. Качан адам бир орунда эле отура бере турган болсо, анда мындай сколиоз деген оору жана ошондон пайда болот да. Булчуңдар кыйшайып ката баштайт, анан омуртка ошентип туруп кыйшайып кетет. Анан ал кыйшайгандан кийин түздөш да кыйын да. бирок түзөсө болот. Түзөсө болот, ооба. Ал степендерге бөлүнөт. 1-нчи степень, 2-нчи степень, 3-нчү степень деп. Ошол 3 степенге чейин физкультура менен түзөсө болот. Баягы дене тарбия менен, кыймыл аракет менен атайын баягы специалисттер бар, ошолор менен кеңешип туруп, омуртканы кайсыл жакка түзөсө кандай болот, ошондой кылып түзөсө түзөлөт. Анан чындыгында жаштарда көбөйүп кетти азыр оору. Өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек, операция кылыш керек, бөйрөгүн алмаштырыш керек, же бээрин алмаштырыш керек, дээрин алмаштырыш керек. Ошонун баардыгы бул ошол биздин баягы мындай экен да, жашоо өнүккөн сайын баягы сапаттуу нерселер жоголо баштайт экен да. Бул айтайын дегеним баягы бизде азыр 21-кылымда өнүгүп кетпедикпи? Бүт баары бар да, бирок сапаттуусу аз. Илгери баягы Союз убагында бир буюм аз чыкчу, бирок сапаттуу болчу да. Ошол сыяктуу эле азыр баягы сапатсыз нерселер көбөйүп кеткенин себебинен адамдарга бир чоң бир таасирин тийгизип атат да. Ошол эле баягы телефонду эле алсак, жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, бул телефондун бели ооруга же баш ооруга эмне тиешеси бар депчи. Түздөн түз тиешеси бар да. Анткени адам бир эле орунда отуруп, мынтип бир саат эле отуруп кое турган болсо, уже моюн омурткаларынан зашемление деп коет, кысылат. Анан жүрө берет, Нерв кысылат. Нерв кысылат. Нерв кысылып баягы жүрө берет. Кээде баш оорутуп коет, кайра басылып калат. Ошентип убакыт өтүп жүрө берет дагы, анан бул баягы грыжа деген, остеохондроз деген, анан протрузия деген ооруга алып келет. Протрузия деген бул баягы омуртка өзүнүн качествосын жогото баштайт да. Баягы кысылып жүрө бергенин себебинен качествосын жоготуп, ошол жерге кан барбай, анан бир күнү ошол
омуртканын ичинде диск жарылып анан грыжа ошолдон пайда болот да. Ошон үчүн баягы адам ден соолукта жашайм десе биринчи кезекте кыймыл аракетти көбөйтүш керек да агай. Кыймыл аракет. Грыжа деген эки омуртканын ортосуна Ооба. нерв кысылып калат, Жок, грыжа деген мындай агай. Биздин омурткабыз мисалы мындай тура турган болсо, ошол омуртканын ичинде кемирчек болот. Орусча хрящ деп коет да. Ошол кемирчектер баягы кысылып калат да, омуртка кыйшайгандачы. Анан кысылып жүрө берет дагы. Баягы ар бир нерсенин өзүнүн чыдамы болот да. Бир күнү чыдай албай калганда ошол жарылат, баягы диск, ортосунда дискчи. Жарылганда ичинен суюктук чыгат. Ал бизде медицинада айтып коет го, эт өсүп кетиптир депчи. Омурткадан эт өсүп чыгат деп. Жок, эт өсүп чыкпайт да чындыгында. Суюктук чыгат. Жидкость болот, коюураак. Ошол чыгып туруп, биздин баягы бир нервке тие турган болсо, бутубуздун нервине же баягы бизде негизи нервтер көп да. Ошол нервтерге тие турган болсо, анан сыздатып ооруйт да. Сыздатып ооруйт. Жана кыйшайып калганда ошондон грыжа болгондо кыйшайып калып атышпайбы азыр? Сиз көрүп каласыз. Оорубасын деп кыйшаят. Жок, оорубасын деп кыйшайбайт. Ал өзү ошентип кыйшайып калат. Мындай түзөлөйүн десе эле оорутат, сыздатып. Андан ары кыйшаят. Ооба. Аны качан баягы омуртканы түздөп, баягы кысылып калган нервти бошотмоюнча, ал адам түзөлбөйт да. Түзөлбөйт. Обезболивающий убактылуу сайып коюшу мүмкүн, бирок баягы өзүнүн атайын жолдору бар, ошондой кылып түзөмөйүнчө ал түзөлбөйт да. Укол салганда ал жолу оорутпайт, бирок себебин алтылбайт да. Ооба. Андан ары кете берет. Укол деген өзү мындай да. Көпчүлүк 80% укол бизде негизи эле дарылар обезболивающий болуп эсептелинет да. Кыргызча бизде кандай айтылат? Ооруну басандатуу. Обезболивающий. Ал обезболивающий бир 3 күнгө созулушу мүмкүн, либо 1 жумага созулушу мүмкүн да. Ошончо убакыт кармап берет дагы, андан соң кайра эле баягы оорута баштайт. Ошон үчүн сиз айткандай агай, ооруну түпкү тамырын лечение кылыш керек да. Ошондо оорубай калат таптакыр. Жанагы суюктук чыгып атат дейсиңер, эменин ортосунан, омуртканын өзүнөн да, же ортосундагы жанагы кемирчектен. Ооба, кемирчектен чыгат. Аны кантип себебин кантип жок кылыш керек? Аны себебин эгер жакшы специалист болсо, например, массажистпи, же костоправпы, же мануальный терапевтпи, айтор сустав менен иштеген специалист керек да. Омуртканы түзөш керек. Баягы кыйшайып калган үчүн грыжа чыгып атат да. Ошо омуртканы түздөгөндө гана ал калыбына кирет. Кайра жанагы чыгып кеткен жидкость кайра ордуна кирип кетет. Сорулабы? Ооба, өзү баягы автоматически кирип кетет. Түзөлгөндөн кийин. Бирок ал тешик бүтөлүп калбайт да. Эң кызыгы ушул жерде да. Себеп дегенде адамдар мындай таң калып эле жүрө беришет да. Мен тигиге барып лечение кылдым. Жакшы болуп калдым 1-2 ай, бирок кайра эле ооруп калдым деп ушундай көп жалп кылышат да. Бунун себеби ушул да агай. Например, түздөгөндөн кийин жидкость кирип кетти да, кирип кеткенден кийин адам баягы жакшы болуп калдым деп жүрүп баягы дагы туура эмес иш кылып койсо, кайра эле чыга берет. Анткени тешик бүтөлүп калбайт да. Ал тешикти бүтөш үчүн операция кылыш керек только. Операция да. Өзү өсүп, кемирчек өспөйбү? Эгер адам баягы дайыма баягындай атайын жакшы упражнениялар, физкультура кыла турган болсо, бир жылдап 1-2 жылда бүтөлөт. 1-2 жылга чейин адам көп жолу киргизип кайра чыгарып алган себебинен баягы дайыма ооручу болуп калат да, постоянный болго айланып калат. Ошон үчүн көпчүлүгү азыр баарында бели ооруйт да. Бир күн жакшы, кайра бир күн жаман, ушундай болуп жүрө берет. Анан баягы лечение деген нерсенин баягы адам түпкү тамырын түшүнүп алыш керек да. Лечение деген бул баягы оорунун өзүн лечение кылыш керек да. Бизде себебин ооба,
себебин таап, бир мисал айтсам, мен колума жара чыга турган болсо, мен жаранын үстүнөн эле мынтип май сүйкөп же бир крем сүйкөп эме кылып койсом, ал сыртында жараны сакайтышы мүмкүн, бирок ички баягы ичинде калат да по-любому. А бул денеге жара чыгуу, бунун түпкү тамыры кишечниктен болот да. Ооба. Биздин ичегилерден болот. Ичегилер жакшы иштебеген себебинен, тамактарды жакшы сиңирбеген себебинен болот. Эми бунун пайда болушунда себептери көп. Кээ бирөө туура эмес тамактануудан ичегезин начарлатып алат. Кээ бирөө эме стресс, депрессиядан. Көбүнчөсү обидадан болот. Баягы прошлое обида деп коет го бизде. Илгери бир атаңа, например, атасы менен апасы ажырашып кетсе, атасына баягы таарынычы бир 20 жылдап, 30 жылдап таарынычын кой бербей жашап жүрө берет го. Мен атамды жаман көрөм депчи. Ошол адамдардын дагы кишечнигинде проблема болушу мүмкүн да. Качан ал обидасын кой бермейинчечи, таарынычын кой бермейинче. Индустардын карма дегенин себеби бар экен да. Ооба. Мен окудум эле, мына ичеги менен нерв жана мына тери бир эмеден чыгат деп, жанагы уяча деп коебузбу, клеткадан. Ооба. Анткени деги эле бүт адам өзү бир эмеден чыгып атпайбы, бир түйүлдүктөн. Анан жанагы стволовые клетки дейт эмеспи орусча? Ооба. Ошол акырында бөлүнүп, анан жанагы тери пайда болот, ичеги пайда болот, нерв системасы баары ушул үчөө бир эмеден чыгат экен, бир клеткадан чыгат экен. Ооба. Демек тамыры бир. Тамыры бир. Ошондой дагы негизи эле биздин организмди, адамдын түзүлүшүн, же болбосо адамдын органдарын мээ башкарат да, мозг. Эгер адамдын баягы мээзи таза болсо, анын ден соолугу таза болот. Эгер адамдын мээзи баягы биздин тилде айтканда Аң сезими мусор болсо же баягы негативный ойлор, кээ бир адамдарды байкайсызбы агай? Жыл сайын эле ооруп жүрө берет да. Жыл сайын ооруйт, бирок мынтип характерин карасаңыз, баягы көп кейит да, наалып эле жүрөт. Эч бир адамга да ыраазы болбойт, же бир өзүнө да доктурга да ыраазы болбойт да. Ошол адамдар негизи өзү сакайбайт да. Ошон үчүн баягы агай мээни тазаласак, ошондо ден соолуктагы калыбына келет. Биринчи кезекте. Анан экинчи кезекте баягы кыймыл аракет менен тамак аш. Ушу үчөө өтө маанилүү да. Мээ таза болбосо, хоть Америкадан профессор бизди лечение кылса деле, бир айдан кайра ооруп калабыз да. Мээни, аң сезимди тазалаш үчүн эмне кылыш керек? Жакшы ойлонуш керек. Анан ар бир кылып аткан ишибизге ыраазычылык келтирип. Өткөндө мен бир китептен бир жакшы нерсе окудум. Күнүнө дейт, 100 нерсеге сиз комплимент айтыңыз дейт да. Ушул нерсе мага жакты да. Чындыгында биз баягы комплимент айтканды чындыгында билбейбиз да. Көнгөн эмеспиз. Мен, например, бүгүн сиздерге келдим да, телевиденияга келдим. Мен сиздерге комплимент айтышым керек. Жакшы чыгып баратып бир охранникке, же болбосо маршрутникке, ошентип ар бир адамга жакшы күмөн санаса адам, мээзи тазаланат да. А бизде кандай баягы? Бизде көрө албастык болуп кеткен да. Тиги минтип кеттир депчи. Нааразы. Нааразы. Алар чогулуп отуруп бизге баягы энергияны жоготот да. Биз бирөө адамды көрө албай жаман көргөндө ага зыян келтире албайбыз да, чындыгындачы. Биз өзүбүздөн эле ичтен эле кыжалат болуп эле жаман болуп беребиз. Ал адам эч бир кыйналып да койбойт да. Эми ар кандай жана көз тиет деген бар эмеспи? Тийгизиши мүмкүн бир катуу бир нерсе ойлоп, бир сигнал жиберип, же кандай? Мүмкүн го. Ооба, негизи шариатта деле бар, баягы биздин кыргызда деле бар да. Көз тийүү деген нерсе. Чындыгында бир аз этият болуш керек будан. Кээ бир адамдардын көзү ушундай болот деп коет. Бирок ал деле ага ишеничтен да. Эгер адам көз тийүү бар экенине ишенип, мага көз тиет деп ишенсе, анда тиет.
эгерде ал адам күчтүүлүк кылып, жок мага көз тийбейт, мага Кудайдан башка эч бир мындай адам зыян келтире албайт деп өзүнө ишенсе, ага көз тийбейт да. Ишенич керек адам өзүнүн ден соолугуна, анан өзүнүн баягы жашоосуна ишенич керек. Ошондо баягы көз тийбейт, жакшы жашайбыз да. Мисалы үчүн мына йогада же мына каратеде бар эмеспи? Залга киргенде карате менен машыккан адамдар дайым ошол эмеге эңкейет. Ыраазычылык билдирип. Тренерге, машыктыруучуга. Залдын өзүнө дагы. Залдын өзүнө. Машыктыруучуга өзүнчө. Өзүнчө, Залга өзүнчө. Анан берки мелдеше турган адамга дагы үчүнчү жолу өзүнчө. Сиз менен мен машыгып, эметет да, мушташат балким тиги сынашат. Ушу сыноого катышып, сиз мага жардам бердиңиз дегендей да. Сиз болбосоңуз мен анте албайт элем дегендей да. Залга дагы ошондой алкыш айтат. Ушул залга келип, мына мен мүмкүнчүлүк алып атам деп. Машыктыруучуга өзүнчө, өзгөчө ыраазычылык билдирет. Сиз мага үйрөтүп атасыз дегендей кылып. Үч жолу эметет. Эңкейип ыраазычылык айтат. Көрдүңүзбү? Тарбия да бул. Тарбия. Бизде ушундай тарбия аз да. Бизде бирөөгө ыраазы болуш кыйын. Моюн жары бербейт. Пешеходдон өтүп баратканда эле бир машина токтоп берип койсо, ага деле бир нааразыбыз да. Кээ бирөө шашылып баратса, батыраак өт деп кичине сигнал берип койсо, аны жаман көрүп өтөбүз. Чыга калып мушташат эмеспи? Ар бир нерсеге ыраазы болуп жашасак, ошондо биздин жашообуз оң болот да. Ички аң сезим менен организм бирдей келет. Бирдей. Анткени биздин мээбиз жакшы өзүнүн калыбында болгон болсо, биздин организмге жакшы, мындайча айтканда кыргызча эмне деп коет, орусча приказ берет да. Эй, ашказан, сен жакшы иште. Эй, жүрөк, сен жакшы иште депчи. Анан биздин жүрөгүбүз ашказаныбыз ошону аткарат. Анткени биздин мозг да башкаруучусу. Эмелер мен окудум эле медитация боюнча. Ошондой жанагы буйрук бергенде боорго катуу айтса болот экен. Уруксат. Ичеге же башка нерсе. Бирок жүрөккө катуу айтпаш керек экен. Жүрөккө дейт. Сүйгөнүңө кандай мамиле кылсаң, ошондой сүйлөшүш керексиң деген эрежеси бар экен. Жүрөк назик болот экен. Аябай назик, жүрөк эң назик. Мындай боорго же башка органдарга катуу айтса болот экен. Өпкөгө, эй, сен тигини кылбай, муну кылбай, нормально иштегин дегендей кылып. Мүмкүн. Жана медитация менен окшош болуп атат да. Аң сезим менен организм бирдей болуш керек, бир ымалада, жакшы нерседе. Ошентсе жанагыдай жылышып кеткен эмелерди калыбына келтирүүгө да чоң жардам болот. Чоң жардам болот агай. Адам үстүндө айткандай эле мээзи таза болсо 80-90% адам оорубай жашайт да. Оорубайт ал адам. Буга ишенгендер бизди көрүп аткан болсо деле туура дейт да. Эгер адамдын психологиясы таза болсо, ал оорубайт эч качан. Анткени адам качан бир кубаныч болуп, позитивный жүргөндө биздин антитела деп коет, иммунитетибиздин ичинде антитела деген болот да. Ошол антитела любой ооруну сакайтып койгонго күчү жетет да. Кудай ушундай кылып жаратып койгон. Хоть ракты айыктырып коет, хоть сахарны, диабетти айыктырып коет да. Бирок ошо антителаны биз иштеткенди билишибиз керек да. Ал качан иштейт? Адам күлүп жайнап, дайыма бир кубаныч болгондо иштейт дагы, анан өзү чыгып туруп, ашказанды же жүрөктү өзү лечение кылып коет. Калыбына келтирип коет. Иммунитет туура жакка иштейт. Туура жакка иштейт. Жок, биз баягындай капаланып эле, же болбосо бир жыл сайын же ай сайын бир дары дармектерди ичип эле же укол алып, ошентип баягы пайдасыз нерселерди киргизе бере турган болсок, анда биздин баягы антитела иштебей калат да. Иммунитет слабый болуп кетет. Биздин былтыр эле вируста
адамдардын иммунитети слабыйлыктан эле көбү каза болду да. Коркутуп койду да мындайча айтканда. Адам качан бир ооруну признавать этпегенде гана, уверенно жүргөндө гана ошондо азыраак ооруйт да. Жана дары ичкен докторго барып, докторлор албетте керек, алар диагноз койгон өзгөчө керек го. Бирок жанагы ошондойго эле ишенип, өзүңдүн организмиңе ишенбегениң залалга келтирет. Ооба. Өзүңө өзүң ишенбеген болуп атасың. Ооба. Анан докторлор албетте керек агай. Биз өзүбүз деле баягы ушул сферада иштейбиз да, докторбуз. Докторлор керек бизге. Абдан керек. Бирок азыркы учурда көпчүлүк баягы баары деп айтпайм, бирок көпчүлүк оздоровительный центрлар, клиникалар бир аз баягы кичине акча үчүн, бизнес үчүн иштеп калды. Анткени бир эле мисал айтсак, агай, биздин көчөдө эле, бир көчөбүздө, Чүй көчөсүндө эле 50-60га жакын медцентр бар и клиника бар. Элестетиңиз, 50-60га жакын. 20 шаг аттасаңыз медцентр, 10 шаг аттасаңыз аптека. Бирок адамдар дагы деле ооруп атат да. Дагы деле адамдардын баягы бир көйгөйү чечилбей атат да. Бунун түпкү тамыры эмне десе, биз аларды деле күнөөлөшүш керек. Болгону адам өзү баягы изденип, өзү аракет кылыш керек да. Биздин баягы түшүнүк мындай да, мен ооруп калдым, кой мен өзүмдү доктурга тапшырайын, доктур мени 100% айыктырсын депчи. Өзүңө аракет кылбайсың ичкен. Эч бир доктор, эч бир дарыгер 100% адамды айыктыра албайт. 10 эле пайыз айыктырат. 10 болбосо 5. 90% адамдын өзүнөн болот да. Өзүндө бир каалоо болуш керек, желание, үстүдө айткандай баягы позитивный жашоо болуш керек да. Бизде жок, андай жок. Баягы доктурга акчам бердим, болду, доктур мени айыктырат деп эле доктурга ишенип алабыз да. Доктурдан 5 эле %. Ошон үчүн Кыргызда жакшы макал бар да. Сакайбаган оору жок, сакайбаган адам бар дейт да. Эгер адамдын баягы мээзи таза болбосо, ал ооруп жүрө берет. Мээни тазалаш керек биринчи. Адамдарга болгон ой жүгүртүүнү, мамилени, жанагындай көрө албастык, ичи таарлык, эки жүздүүлүк деген характерлерди таштай турган болсок, биз оорубай эле жашайбыз да. Азыр бири-бирибизге атаандашып эле, тиги там алыптыр, же тиги минтип үйлөнүптүр, минтип той бериптир деп атып эле оорукчан болуп калып атабыз да. Мындай бар нерсеге шүгүр кылып жашасак, ошондо ордуна келет. Ошол эле биздин омурткабыз да түз болот, грыжабыз да оорубайт, жүрөгүбүз оорубайт. Айтор бүт оору ушул себептен болот да агай. Ошондой. Таза ой болуш керек, таза ниет болуш керек, таза аң сезим болуш керек. Жанагы чоң нерселер, йога сыяктуу же жанагы тайцзи цюань деген сыяктуулар ошо да негизги эмеси. Медитациянын дагы негизги пайдабалы. Пайдабалы. Мындай дары менен же башка менен айыктырган, ал баягы чын эле бизнеске айланып кетти. Бардык нерсе сыяктуу. Тамак аш чыгаруу деле өзүнчө бизнес болуп кетти. Айыл чарбасы, сапат. Үстүдө айтып кеттик го агай. Өнүгүп, баягы адамга керектүү нерселер көбөйгөн сайын сапат жоголот да. Демек, баягы медицинанын клиникалары көбөйүп атабы, оздоровительный центрлар көбөйүп атабы, канчалык көп болсо, ошончолук баягы сапаты жок болот да. Анткени сапаттуу дарыгерлер бизде чындыгында көп, бирок ошолордун арасынан дагы баягы акчага кызыгып, же болбосо бир мансапка кызыгып, адамдын ден соолугунан дагы акчаны биринчи орунга коюп кеткен дарыгерлерибиз да бар да. Ошо менен эле катар акчаны
мындай биринчи орунга койбой адамдын ден соолугу үчүн иштеген да дарыгерлерибиз бар да. Жакшы дарыгерлер да бар. Реклама абдан көп мааниге ээ да, Ооба. реклама кылып жардам бере алабы, бере албайбы, анан ак ниет менен жардам берген дагы өзүнчө да башкача. Жөн эле акча үчүн эмес. Ооба. Дагы күч кошот. Ооба, дагы күч кошот. Баягы сиз үстү айтпадыңызбы, кайсы бир мамлекетте жүргөндө бир дарыгер кеңеш берген депчи. Ошол эң туура кеңеш деп ойлойм да. Анткени баягы оорулуу адам келгенде сразу эле ага дароо эле дарыны жазып берип коюп, же болбосо бир больницага жаткызып коюп же лечение кылып, Операция сразу эле чечим чыгарбастан ошол бир оорулуу адамдын жан дүйнөсүнө бир врач кирип чыгыш керек да. Ал эмне себептен ооруп атат чындыгында. Анын эмеси, причинасы эмне? Ошону билип, аныктап туруп, балким жөн эле бир сөз менен эле айыгып кете турган адамдыр да. Баягы жашоодон чарчап, бир адам кыйналып калган адамдар болот да. Ошолорго бир жакшы сөз айтып койсоң эле бир жан дүйнөсү жыргап, жакшы болуп дем кетет. берет. Ооба, дем берет дагы. Анан жана антитела өзү иштеп айыктырып кетет да. иммунитет ойгонот. Ооба, иммунитет ойгонот. Ошон үчүн баягы биринчиден операцияга шашпаш керек. Эми шаша турган операциялар болот чындыгында, баягы бир жол кырсыгынан эме болуп, же болбосо бир чоң ооруга чалдыгыпчы. Анан жок, мындай жеңил оорулар болсо, омуртка оорусу, тизе оорусу, бел оорусу, баш оору, ушул сыяктуу баягы оорулар болсо, операцияга шашыштын кереги жок да. Операция эң акыркы вариант да. Эч Айла калбай калганда, айла жоктон анан барып кылдырса туура болот. Бирок айла бар да, агай. Физкультура, анан позитивный жашоо. Сиз бир кубаныч болушуңуз керек да ичиңизде. Бактылуу болсоңуз, ошондо айыгып кетесиз. И башкаларга дагы ошол сезим тарайт да. Ооба. Башкаларга жардам берип. Ооба. Биздики убактыбыз бир 2-3 элемент калыптыр. Кандай сунуштарыңыз бар? Мисалы үчүн жанагыдай өзгөчө эме да жанагы грыжа деп коелу, грыжа болгон же ушундай бир омурткасы ооругандарга. Негизи эле омурткасы ооругандарга сунушум, эгерде азыркы учурда ооруп аткан болсо, оорубай калганга чейин лечение алыш керек, баягы үстүдө айткандай кысылган жерди бошотуп туруп, андан кийин жолу только эме дене тарбия. Атайын бир азыр врачтар көп ушу физкультура менен машыктырганчы. Ошол врачтардан атайын упражненияларды алып алып туруп, только ошолорду эле жасаш керек да. Анан кыймыл аракет көп кылыш керек. Отура бербей, кыймылдабай. Телефонду чукулай бербей. Ооба. Жаштар улайгандарга караганда көп эметип калат, отуруп калат. Азыр жаштарда көп. 80-90% жаштарда. Окуучуларда сколиоз, лордоз, кифоз ушул үчөө аябай азыр жайылып кетти да. Сколиоз ушул С-образный болуп кыйшаят, лордоз ошентип ийилет, кифоз дагы ийилет. Ошондой болуп 3 түргө кыйшайып кетет да омуртка. Жаштарда көп болот. Ошон үчүн жаштарда баягы ата-энелер угуп аткан болсо, сөөктү катуураак кылыш керек да. Кальций тамактарды көп алып бериш керек. Витаминдерди эмес, кальций тамактарды. Балык көп жеш керек. Ошондой эле жаңгак менен, бал менен аралаштырып ичип, балдарына бериш керек да. Сөөктөрү слабый болуп кетти да азыр. Кальций кайсы тамакта көбүрөөк? Ошо балыкта көбүрөөк. Балык? Ооба, мен ошо дайыма ошо балыкты көп жейм. Адам эгер эме болсо, ошо балык эле жетиштүү болот. Же болбосо жанагы жаңгактар балга аралаштырып туруп жеш керек. Ошондо сөөгөсүн. Ан сезим таза болуш керек, тамак таза болуш керек, и үчүнчүсү кыймыл жакшы болуш керек.
Ушул үчөө эле агай. Башка секрети деле жок. Врачтар деле буну билет. Буну кайсы Америкадагы Гим деген күчтүү врачтар деле билет. Психология, движение, анан питание болду. Ушул үчөөнөн башка адам оорубайт да. Туура пайдаланса. Ооба. Рахмат сизге. Биздин убактыбыз да бүтүп калыптыр. Бизде конокто Аскат Молдобеков болду. Дарылоочу, укалоочу Адис. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Саламатыңыздар.